Ulamalaryň aytgan sözü var. El ozunda aytılıp kelatkan söz. Akıllı adamga işare ile jetişdi. Walil gabi la takfihil munara. Akıllı jok adamga, baş işlebegen adamga munaradagy jetişsiz deyip da. İşare degeni mına. Daratkana gayakta deseň intele koyt. Daratkana buyakta. Akıllı adamga uşunçalyk ele nasat, şuna kıska ele söz özü jetişdi eken da. Akılsız adamga munara var go bizde minaret. Meçitde munarası 4 jakta turgan. Meçit kayakta, daratkana kayakta deseň, oşo munarany alıp kelip alıp dele bul jakta dep körsetseň dagы al adamga bar bir jetişsiz da. Kança aytsaň dagı aynan adam bol, baktılı bolosun, dil menen yaşa, baktılı bolosun deseň dagı adam balası düşünbeyt egerde Kuday Taalam akıl berbese, aň sezim berbese, bir jüreginde iman nurun, bir jakşylykty aga Allah Taala kalabagan bolsa adam çındykty düşüne albayt eken da. Bugünkü siz bilen bizden cuma bayanımızın teması şu okuwçularga baylanıştı. Mektep okuwçulardan jaşoosundagı zombuluklardan bolbosu, alardın adep tarbiyatlı, talim tarbiyatlı tuğra alısı tuğrasına baylanıştı sözler bolmokçu. Alhamdulillah hurmatly togandar, adam balasının jaşoosu birinciden amanat. Biz dünyada amanat jaşoosundabız. Ömür özüzdük emes, bir zat bergen, Allah bergen, aga жооп berenge tuğra kelet. Жаштык өзүбүздүк эмес, Аллах Таала берген ага жооп беребиз. Балдарыбыз, кыздарыбыз деле биздин алдыбызда аманат. Бул өзүбүздүк эмес. Аманатты берген зат бир күнү алат. Аманатты берген зат Аллах бир күнү алар туурасында сурак деле алат. Кандай кылдың, кызыңды кандай окуттуң, балдарыңды кандай тарбият кылдың, кайсыл жакта окуткансың, бардыгына жооп бере турган учур келет. Өзүбүздүн менчик нерсебиз эмес. Ошондой эле мугалимдердин алдындагы келген окуучулар дагы, балдар, кыздар, жаш, мындай бош идиштей болуп келген балдар, кыздар, ал идишке кааласаңыз арак куйсаңыз болот, кааласаңыз сүт куйсаңыз болот, кааласаңыз бал куйсаңыз болот, кааласаңыз замзам куйсаңыз болот, жугунду куйсаңыз болот. Бош идиш сиздин алдыңызга Аллах Таала алып келип койду. Миңдеген балдар келип атат, миңдеген кыздар келип жатат. Ошол окуш үчүн, тарбияланыш үчүн, бүткүл дүйнө жүзүнө болгон көз карашыны куруш үчүн, ички дүйнөсүн оңдош үчүн, келечекке балким кыска эле убакыт эмес, түбөлүккө бир жашоо куруш үчүн сиз менен сиздин мындайча айтканда ролуңуз алардын жашоосунда келечекке болгон бир көпүрө катары болуп калып атат мугалимдердики. Ошондой эле андан дагы зарылыраак ата-энелердики. Мурда дагы бир айткан элем, бир жолу көлгө барганыбызда, бир мектепте ошол жерде бир суицид болуп кетип, өзүнө кол салып, ошо маселелер менен барганыбызда баяндама жасап атсак, балдардын милдети кандай, мугалимдердин алдында кандай адепте болуш керек ислам дининде. Ошолорду айтып атсак, анан ошодон бир мугалим ыйлап ийди да, бир эжеке ыйлап, суроо берип атып, ыйлап берип толкунданып. Анан ошо суроосунун натыйжасында айтат, бүгүнкү күндөгү жаштар бизди урматтабайт. Бүгүнкү күндөгү жаштар, окуучулар, мектеп болсун, жогорку окуу жайлар болсун, кандай окуу болсо дагы, бирок урмат деген нерсе калган эмес. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо, адеп, ахлак, кулк мүнөз, илимге болгон умтулуу, адеби калбай калып баратат. Эмне кылсак болот деген суроону койду да. Анан мен анын жообунда айттым, эми урматтуу эжекейлер, урматтуу агайлар, бул силердин айыбыңар эмес. Эми кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик бар, бирок түп тамырына караганда бул силердин айыбыңар эмес, бул айып ата-энесинен кеткен айып. Үйдөгү тарбияттан улам ошондой балдар тарбияланып чыгып келет. Себеби Hazreti Ali radıyallahu anh aytқандай, "Salasat min afdali ma warasal abaul abnaa." Üç nerse var, ata-eneler özlerinin baldarına kaltıratılgan en jakşı muraslardan üçöö бар deydi. Kede bir adam misalı dünyeden ötüp ketти, balasına çoğun bir zavodlar kaldı, fabrikalar kaldı, mekemeler kaldı, baylık kaldı, üy kaldı, una kaldı, kандай jakşı muras kaltırıp ketти dep aytabыз da. Бирок Hazreti Ali пайгамбарыбыздын тарбиятын алган киши. Birinci bolup İslam'da kabul kılgan kişi. 10 жашар болчу İslam'da kabul kılganda. Oşondan başlap dinge kızmat kılgan. Tolluk bardыk Peygamberimiz menен saparlarda, Peygamberimiz menен çoğu жүрgөн adam Hazreti Ali razıyallahu anh aytып atat, ata-eneler özlerinin baldarına kaltıra turgan murastardın en jakşısından üçөөsü var deydi. Birincisi kaysıl al-sanaul hasan. Jakşı maktoo taşlap ketken bolsa. Özünün baldarına, özünün kızlarına jakşı status kaltırsa, janagı palan aldamçının, kidalşiktin balası ele, palan ayaldın kızı ele, palandın gelini ele, alkaçtın balası ele
деген сөзгө калтырбастан өзүнүн кийинки урпактарына, балдарына, неберелерине, кыздарына жакшы статус таштап кеткен болсо, бул биринчи эң жакшы мурастардын катарына кошулат. Экинчи эң жакшы мурастардан бул ал-адабус салих, жакшы адепти үйрөтүп кеткен болсо. Адеп урмат тутулган бул өтө баалуу нерсе болуп саналат. Адеп бул баа жеткис нерсе. Адепке байланыштуу сыпаттар китептен алынбайт, баяндан, тилден тилге өтпөйт. Бул адеп адептүүлөр менен жүрүп гана калыптана турган, үйрөнө турган, жашоого алып келе турган бир бул баалуулук. Ата энеси кандай адепте болгон болсо, кандай көз карашта болсо, улууларды кандай урматтаса же урматтабаса, уяттуу болсо же уятсыз болсо, абийирдүү болсо же абийирсиз болсо, патриот болсо же патриот болбосо, дүйнө парас болсо, алчный болсо же дүйнөгө болгон көз карашы алыс, өзүнүн жашоо максатын түшүнгөн адам болсо, кандай сыпатта алдамчы, жалганчы, ошол сыпатта баласы эле анын көчүрмөсү, ксерокопиясы болуп, баласы деле, кызы деле ошондой эле негизде адепке калтанып чоңоёт да, урматтуу туугандар. Биздин адебибиз эң жакшы мурас, балдарга калтырган. Кээ бир балдарды көрөсүң, машалла карап суктанасың да. Өзүңдүн теңдешиң мектепте окуган, университеттерде чогуу окуган, өзүңүздүн эле ошо теңдеш болуп жүргөндөр, же кесиптешиңиз, же болсо кошунаңыз, ушундай балдар бар, карасаң өтө аракетчил, жалкоочулук деген сыпаты жок. Адилеттүү, эмне сүйлөсө, эмне чечим чыгарса, адилеттүүлүк табиятына калыптанып калган. Сүйлөсө чынчыл, убадасына бекем, так, таза, маданияттуу, кандай карап туруп суктанасың да, ушундай адам болсом кана эле депчи. Бул каяктан алды мындай баалуулукту? Окуп китептен алып алдыбы? Же базардан сатып алдыбы? Ата энесинен улам буга мурас болуп өткөн эң чоң баалуулук эле бул адеп ахлактуулук. Эң жакшы мурастар бул адеп. Адепти ата энени карап туруп балдар калыптанат экен да. Бизде ушундай болуп калган, биз тарбияттан өзүбүздүн колубузду жууп койгонбуз. Кичинекей кезинен эле мисалы бир аз эле башыбызды ооруп баштаса, балдарыбыз менен көңүл ачканды, балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, келечектеги тарбиятына бир жол салганды каалабайбыз да, дароо эле өзүбүздүн ишибизди кылыш керек, бизге дүйнө керек, эс алуу керек, тамак керек, оюн керек, аларга эмне телефонду карматып коебуз да, мен мону чукуй бер деп отургузуп коебуз. Көңүл бурмай жок. Өзүбүз ага жада калса, уламалар башында оюнчуктар чыкканда дагы ушу оюнчук деле жакшы эмес деп айтып чыккан. Себеп дегенде ата эне менен, адам менен ойнобостон башка нерсе менен алектенип калып атат балдар да. Адамдын тарбиятын албастан башка нерселердин, жасалган нерселердин тарбиятын ошондой дүйнө менен чоңоюп калып атат, мындай жакшы эмес, адамдардын, чоңдордун тарбиятын алсын деп айтышкан. Биз тарбияттан үзүп коюп атабыз. Биздин башка бир мектепке бериштин кажети жок, бузууш үчүн. Өзгөчө бир окуу жайларга тапшыртыштын кажети жок. Болгону мынакей телефондо ушунун ичинде бардык окуу жай болуп атат алар үчүн. Буза турган, уятсыздык кыла турган, өзүн оюн бербей, билгенин кылып, бүткүл пайгамбарлардын оозунан айтылган сөз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бүткүл пайгамбарлардын оозунан айтылган сөз болгон. Канча пайгамбар келсе өзүнүн коомуна насаат айтып айткан: "Ида лам тастахи фаснама бима ши'та", качанда сен уялбасаң, уятың жок болсо, абийир намаз деген жок болсо, билгениңди кыла берген. Бүткүл пайгамбарлар буну айтып келген экен да. Уяттуулук дүйнө жана ахиреттин бактылуулугунун негизги булагы болуп саналат. Адам уялбаса, уяттуулугу жок болсо, ал кыяматта туруштан деле уялбайт. Эгер уяттуулук сыпат болсо, ойлонот, Алланын алдына кантип турам кыяматта? Ушунча элдин алдына шермендем чыкпайбы? Азырго жашырып коюп атам. Көбүнчө жаштар. Жаштарда мисалы негизги имандын эки канаты болуш керек. Бир канат такыбачылык, бир канат Алланын рахматынан болгон үмүт. Коркобуз. Алла күнөөмдүн кесепетинен мени азаптап койбосун. Кабырда азап бар. Сиз 100% андан азап болуп калган жериңиз жок. Азап бар. Кыяматтын кыйынчылыгы, кордугу бар. Тозоктун азабы бар. Сираттан кулап кетүү деген бар. Толтура азаптар бар. Ошондон болгон коркунуч жүрөктө имандын бир бөлүгүн ушу ээлеп туруш керек. Коркуп жашаш керек. Экинчи бөлүгү Аллахтын эбегейсиз, чексиз болгон, түбөлүктүү болгон мээриминен дайыма үмүткөр болуп дагы жашаш керекпиз. Алла өтө мээримдүү зат.
kechirүүчү zat. Allah sözsüz meni günömdü keçirет. Allah meni öz rahmatına, mehrimine alat. Meni Allah Taala beyiştin törüne girgizet. Maga jakşı mamile kılat degen ümit dele bolуу керек. Бирок алымдарыбыз айтат, жаш кезинде коркуу канаты көбүрөөк иштесин. Улгайып, картайып, өлүмдүн эшигине такылдатып калган учурда, өлүм белгилери келип калып, бели бекчейип, колдон күчү кетип калган учурда, анда Алланын мээриминен үмүтү көбөйүп баштасын. Allah pende менен кандай күмөндө болсо ошондой мамиле кылат. Үмүтү көбүрөөк болсун. Аллах Тааладан рахматына, мээриминен үмүтүнү көбүрөөк койсун. Жаштыкта көбүрөөк коркунуч болуш керек. Шайтандын азгыруусу кандай? Кээде уятсыздык менен алектенесиз. Караңгылыктын пердеси менен жашынып алып, эч ким көрбөйт деп алып, кээде туура эмес нерселерди кыласыз. Уятсыздыкты менен алектенесиз. Күнөө иштер менен алектенесиз. Бирок Аллах Тааланын саттар деген сыпаты бар. Аллах Таала жашырып коюучу зат. Жашырып коет. Өзүнүн мээримдүүлүгү менен жашырып коет. Болбосо эгерде айыбыбызды ачык кылып койгондо бир экран болуп, ошо менен сиз кимсиз, кандай күнөө кылгансыз көрүнүп турганда бул жерде бири-бирибиз менен учурашпайт элек. Бири-бирибиз менен сүйлөшпөйт элек. Койчу айнанай молдеке аман эле болчу сен деп туруп эле артты карап кетип калат элек. Эгерде ким экенибиз билинип ачылып калгандачы. Алла Таала ошондой экен жашырып койгон. İçinde düşmanlık kılıp alıp süйлөшүп атасың, көрө албастык менен süйлөшүп атасың. Бирок Аллах Таала жашырып койгон ал нерсени. Пенденин Алланын жашыруусу биринчи Алланын рахматы, мээрими болот. Мээримдүүлүгү менен Аллах Таала ошону жашырып коет. Бирок адам ошо менен азгырылып калбаш керек. Болду, жашырылып калат экен, боло берет экен. Күнөө кылса боло берет экен, күнөө кылса боло берет экен деп эгерде кайра ошол күнөөнү кыла берсеңиз, Allah'ın mehrimli bolgon жашыруу пердеси азап болгон жашыруу пердесине айланып калат. Allah'ın планы түзүлүп аткан болот. Истидрач деп коет. Ошондой күнөөгө калтанып каласыз, ошол күнөөнү кылып атып, ошол күнөөнүн үстүндө жаныңыз чыгып кетет. Иннамал а'малу бил хаватим, амалдар акырына карап эске алынат. Адам баласы ушундай бейишке бара турган иштерди кылып жүрүп, бир кадам калды. Мына бейишке барат дегенде тозок алып бара турган иш кылып коюп, тозокко чечим чыгып кетет дейт. Тозокко бара турган иштерди кылып жүрүп, бир кадам тозокко түшүүсүнө калганда, өмүрүнүн акырында жакшы иштерди кылып, тооба кылып, Кудайга кайтып, намаз окуп, Аллага жалынып жалбарып, өзүнүн тообасына кайтып, ал бейишке кирип кетет дейт. Амалдын, жашообуздун акырысынын жаман болуп калуусуна чоң себептерден жалгыздыкта, эл көрбөгөндө күнөө менен алектенүү адамдын акыркы өмүрүндө күнөөгө баруусуна себеп болуп калат ошонус. Истидрач деп коет муну. Ошондон урматтуу жаштар, урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз жашообузда алып аткан окуубузда таалим тарбиятты туура алууну кааласак, ошол алган билимибиз, ошол алган илимибиз эгерде бир нурлуу, бир пайдалуу болууну каалай турган болсок, анда жашообуздан күнөөдөн алыс бололу да. Иттакулла юаллимукумулла. Куранда Алла айтат, Алладан коркула, таква болгула, күнөөдөн коркуп жашагыла, зулумдук кылбагыла, зомбулук кылбагыла, уятсыздык менен алектенбегиле, бирөөнүн акысын жебегиле, өзүңөрдү кыйрата турган иштерге салбагыла. Алладан коркуп жашагыла. Юаллимукумулла. Илимди Аллах Таала берет. Валлаху бикулли шайин алим. Аллах Таала ар бир нерсени терең, толугу менен билип турган зат. Кайсыл жерде эмне кылып жүрөсүз ата энеңизге айтпастан, окуучуга көрсөтпөстөн мектептин аркасына өтүп алып эмне кылыктарды кылып атасыз? Аллах Таала ар бир көзүңдүн кыймылдаганы, жүрөгүңдүн сыры, колуңдун кыймылдаганы, ар бир нерсени Аллах Таала көрүп турат, билип турат, унутуп калбайт. Ал Алла бүткүл аламдын падышасы, кыяматта жада калса, дене мүчөңүздүн өзүн, ошол жерди, ошол убакытты, периштелерди, миллиондогон күбөлөрдү алып келип бетиңизге коюп коет. Алдыңызда китебиңиз жазылган болот. Ал китепте ар бир демиңизге чейин жазылган болот. Эмне дем алгансыз канча жолу, эмне максатта дем алгансыз? Валлаху бикулли шайин алим. Аллах Таала ар бир нерсени билүүчү зат. Бул иман жүрөктө отура турган болсо, мына адамдын жашоосунун оңолуусу. Видео камера менен адам жашоосу оңолуп кетпейт. Көрүп атат деп туруп кылбай коюшуңуз мүмкүн, бирок ички дүйнөңүздө башка нерсе турат. Ал көрбөгөндө каалаганыңызды кыласыз. Ата энеңиз көрбөгөндө каалаганды кыласыз. Окуучуларыңыз көрбөгөндө каалаганды кыласыз. Бирок качан Аллах көрүп турат деген сезим келсе, Алланын видео камерасы бардык жерде иштейт.
Eç kaçan öçüp kalbaydı. Jaşırınıp kala albaysız. Kutulup kala albaysız. Kayakta жүрбөңүз, Allah siz menen birgelikte körüp, bilet, ugat, Allah sıfatı menen bardık jerde. Şontan urmаттуу туугандар, жүрөгүбүзгө Allah'dan болгон коркунучту алып келели. Allah'ın azamattуулугуну birinci өзүбүздүн жүрөк алып келели, анан үйдөгүлөргө, балдарыбызга, кыздарыбызга, окуучуларыбызга да ошондой сезимди куралы. İman gelбей турган болсо, ал канча дипломдордун ээси, жашообузда эле канча 3төн 4төн диплом ээлерини көрүп атабыз, кылган иштерини көрүп алып, шайтан деле андай нерсени кылбайт дейсиң да. Allah'dan korkboso, adam içki dünyasını taza tanımay turgan bolso, kança okusa da, kança hareket kılsa da, natijası jamandık menen бүтүп kalат. Şontan inşallah barыбыз урматтуу туугандар, birinciden özümdü, ekинчиден sizlerdi inşallah Allah Taala'dan korkuga çakırabız. Allah Taala menen mamilebizdi barыбыз durustайлы, балдарыбызга туура тарбият бергенге Allah мүмкүнчүлүк берсин. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi rahmatillah.